Биздин видеону жаап салгыңыз келсе керек. Түшүнөбүз. Командабыз менен кезектеги видеобуздун темасы жөнүндө ойлонуп жатып, кокусунан жалпы пикирге келип калдык. Мисалы чоң ата чоң энелерибиз кыргыздын элдик музыкасын абдан баалашкан. Ата энелерибиз элдик фольклордун ордуна Beatles, Abba жана башка ушул сыяктуу топтордун ырларын жактырышкан. Биздин муун өз кезегинде кыргыз музыкасы сапаты боюнча дээрлик бардык чет элдик музыкалардан төмөн турат деген ой менен чоңойдук. Бирок азыр элдик фольклордун, аны менен катар музыкалык фольклордун популярдуулугунун жаңы толкуну башталды деп айта алабыз. Мүмкүн видеонун кийинки мүнөтү аны башында эле жаап салбаганыңыз үчүн өкүнбөөгө жардам берет. Биз бул үчүн аракет кылабыз. Ар бир маданият үчүн өзүнүн мурасынын баштапкы маанисин жоготпой, кайра карап чыгуу, аны заманбап тенденцияларга ыңгайлаштыруу процесси өтө маанилүү. Бул процесс коомдук турмуштун бардык тармактарына, анын ичинде музыкага да таасир тийгизет. Эгерде сиз дээрлик бардык этностун музыкасын доорлор аркылуу талдап көрсөңүз, чоң ыктымалдуулук менен жалпы ноталарды табасыз. Бир суроо: алар өз доору үчүн канчалык органикалык угулат? Asıl biri tuğum mingeni Salkın tercaylı cürgünüm Yeriktim cılgı çetin dedi Kaydasın gel çöy sürgünüm Жалпылап айтканда, логиканы түшүндүңүз деп ойлойм. Демек, бул сезим кайдан келип чыкканын так түшүнүү үчүн кыргыз музыкасынын ушул жолду кандай басып өткөнүн талдоо керек. Бул тууралуу бизде бир нече ой бар. Музыкалык коштоо. Эми болсо, бул кандай угулуш керектигин карап көрөлү. Боз үйдүн алдында көгүн кирген убакта оттун жалбырттаганын, арчанын жагымдуу жытын, төбөңүздө жылдыздарга толгон асманды элестетип, көкүрөгүңүздү сагыныч каптаганын байкап жатасызбы? Албетте, байкадыңыз. Тилекке каршы, ошол эле чыгарманын эки үзүндүсү кыргыз музыкасынын өнүгүшүндөгү эки башка доорду камтып турат. Мындай кескин айырмачылык эмнеден болушу мүмкүн? Эски ырлардын мотивдери менен оондорун аутентикалык гармониялар түзөт. Алар угармандарга автордун айланасын курчап турган дүйнөнү, анын ички сезимдерин музыканын сыйкырдуу күчү аркылуу өткөрүп жеткире алат. Чексиз эркиндикке болгон умтулуу угармандар үчүн кол жеткис тоо чокулары. Мунун баары тенор үнү менен комуздун жана кыл кыяктын айкалышындагы минордук аккордтордо чагылдырылган. Ал эми туптунук ысык көлүбүздүн салкын жели аткаруучунун кристалдай таза сопраналык фальцетинде берилген. Үйүр-үйүр жылкылар
кылымдарды карыткан кыргыз элинин азап тозогун жана баатырдык окуяларын көрүп келген жайлоолор менен талалар. Алардын кең мейкиндигинде али күнчө ата бабалардын үндөрү жаңырып тургандай. Бул сезимдер чыныгы улуттук колорит менен коштолгон назик вибратонун мукам ыргагында сакталуу. Tüşüktü tartı kan çuvak Tuğanın jeti tasıra Soğuş başlandı. Началась война! 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 Кыргыз музыкасынын улуу чыгармаларында абдан маанилүү бир өзгөчөлүк байкалат. Бул музыкалык гармонияны жогорку сапатта тандап колдонуу. Бардык обондор жөнөкөй, так жана таамай. Атүгүл сөзү жок, жалгыз эле мукам обон аркылуу автордун эмоциялык абалын толук жеткирип бере алат. Мындан тышкары, композитор музыкалык коштоону дагы колдонуп, таасирди күчөтөт. Ал жалпы эмоциялык маанайга каршы келбестен аны толуктап турат. Угуучу алгачкы ноталардан тартып эле, автор жазып жаткан учурда кандай абалда болгонун сезип, ошол дүйнөгө кирип кетет. Мелодия өз эле бүтүн, бөлүнгүс болуп каалагандай чечмелөөгө жол бербейт. Башынан аягына чейин ар бир үн тактык менен берилгендиктен, угармандын чыгарманын эмоциялык маанисин жана жалпы маанайын туура эмес түшүнүп алуу мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Мындан тышкары, бул чыгармаларга тереңирээк сүңгүгөн сайын, угарманда авторго болгон ишеним жаралат. Анткени ал музыкасына чыныгы эмоцияларын чагылдырып, эч кандай жашыруун маани кошпогондуктан түздөн-түз эмоционалдык диалог түзүүгө негиз жаралат. Алды менен Атай Огонбаевдин Күйдүм чокору менен мисалдарды карап көрөлү. Бул ыр авторду тынчсыздандырып, аны ичинен күйгүзүп жаткан армандуу сүйүү тууралуу деп айтууга болот. Gana güydüm, güydüm çok, güydüm bir gana desem güydüm bir gana desem güydüm bir gana güydüm. Büyüdüm biri kana desem Бул мисалдардан көргөнүңүздөй, мукам үн жана мелодиянын өзү сөздөрүн талдабаса деле угарманга чоң маани берет. Комуздун кайрыгы биринчи секундтан баштап эле автор чоң кыйноолорду, иштен жеген кайгыны башынан өткөрүп жаткандыгын билдирет. Ал эми аткарууда үнү фальцетке өтүп жатканда аткаруучунун ыйлап жаткандыгы жана кыйналгандыгы ачык угулат. Бул эмоционалдык билдирүүнү тастыктап турат. Үн башкаруу жана музыкалык коштоо бир бүтүн болуп саналат жана ырдын маанайын башкача түшүндүрүп болбойт. Эми биздин заманбап ырчылардын ушул ырга жасаган каверлерин салыштырып көрөлү. Güydüm bir gana güydüm mi? Алды менен музыкалык коштоо дароо көңүлдү бурат. Бит жана комуздун коштоосунда ыр жан дүйнөнүн кайгысы тууралуу эмес. Бирбек Атабековдун патриоттук клиптерине көбүрөөк дал келгендей таасир калтырат. Үн башкаруу дагы автордун стилине каршы келет. Анткени аягындагы созулуп айтылган ыр саптарында автордун ыйы жана кыйналган үнү жок. Бул автордун азабынын чагылдырган эң күчтүү жери эле. Güydüm bir gana güydüm
Бул каверде инструментал толугу менен оригиналдын бардык өзгөчөлүктөрүн жоготконун угабыз. Аранжировканын EDM фанк жасалгасы жана септаккордтордун колдонулушу ырдын эмоционалдык маанисине терс таасир эткен. Музыкалык коштоо видео оюндардын заставкаларына же мисалы казино тууралуу фильмдердин саундтректеринин интросуна окшош болушу мүмкүн. Үн дагы аткаруучунун ички күйүтү билдирбей, субтон менен ырдалганы үчүн ырчыга ишеним жаратпайт. Бул кандай жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Эгерде мелодиянын гармониясы, үн башкаруу жана музыкалык коштоо бири-бири менен же автордун идеясы менен айкалышпай каршы чыгып жатса, угарман дароо автордун чындыкты айтканына ишенбей, ырды угууну улантпай калат. Лирика. Лирикадагы маанилүү компонент болуп саналат. Анын мисалында өткөн бөлүктөгү логикадагы ачык көрүнөт. Музыкалык бөлүк менен бирге үн жана текстин айкалышы эмоционалдык маанайды бирге жеткирип, бири-бирине карама-каршы болбошу зарыл. Эми чоң аткаруучу жана композитор Асек Жумабаевдин Айнагүл ырынын эки мисалын карап көрөлү. Биздин көңүлүбүздү тарткан эки нерсе. Биринчи, автордун Айнагүл деген сүйгөнүнө болгон аутентикалуу жана купуя атмосферасы. Текстте автор кыз менен түз диалог жүргүзүп, ага комплименттерди айтып, сүйүүсүн билдирет. Аны түз айтпай, мындайча ороп айтат. Айнагүл, жыттаса кумар канган гүл жытындай, сен менин жалгыз сүйүүмсүң. Ошондой эле текстте анын сулуулугун Плеядалар топ жылдызынын жылдыздары менен салыштыруу бар. Бул болсо, сүйлөшүү түн ичинде эң романтикалуу атмосферада болуп жатат дегенди билдирет. Экинчи маанилүү элемент үн башкаруу жана музыкалык коштоо текстти күчөтүп турат. Үн жумшак, жеңил жана эркин агып чыгып, үстүңкү ноталарда йодель сыяктуу тондор толук үндөн фальцеттого жана артка секирүүгө жардам берет. Бул чыгарманын көңүлдүү темпин жаратат. Тынч, узун созулган фальцеттик нота ыр бою жайбаракат, назик үн менен айкалышып, сүйүшкөндөрдүн купуялуулугун бекемдейт. Ал үнүн күчөтүп катуу чыгарууга муктаж эмес. Анткени сүйүктүүсү жанында, кучагында, шыбырын дагы угалат десек болот. Адатта күчөтүлгөн же жасалгалап чыгарылган үн алыстан кимдир бирөөгө кыйкырууда, коомдук жерлерде же концерттерде колдонулат. Музыкалык коштоо катары бир гана комуз колдонулат. Комуз акырын чертилип, жагымдуу атмосфера түзүлөт. Бул дагы бир жолу ырдын маанайын ырастайт. Башкача айтканда, Асек Жумабаевдин аткаруусунда бардыгы өз ордунда, баары төпкелишкен. Эми башка заманбап версиясын карап көрөлү. Бешейдин гана жолбондой жаңгамда. Мында эмне байкайбыз? Биринчи, алды менен музыкалык коштоо. Тактап айтканда, элдик аспаптардын ансамбле дароо эле ырдын оригиналдуу купуялыгына каршы келет. Анткени бул учурда аспаптардын көбөйтүлүшү угарманды башка аткаруучулардын болушу жөнүндө ойлондурат. Угарман автордун жалгыз өзү бул ансамблде ойной аларына ишенбейт. А мындай жагдай ырдын маанайына жана текстке каршы келет. Экинчи, музыкалык коштоонун динамикасы. Мелодиянын мотиви бийлөөгө ылайыкталып калгандай. Аспаптар музыкалык коштоонун динамикасын тездетип, бирок ырдын романтикалуу мотиви ошол бойдон калгандыктан угарман диссонанс сезип, ырга ишенбей калат. Үчүнчү, үн башкаруу жумшак жана эркин чыгуудан өзгөрүп, аны күч менен жасап чыгаруу манерасына өтүп кеткен. Ыр бою үн бир калыпта, өзгөрүүсүз, катуу үн менен аткарылган. Ошол себептен ырда акценттер жана маанилүү бөлүктөр бөлүнбөй, ыр максималдуу түрдө эмоциясыз угулат. Катуу үнгө келсек, бул угарманга ырдын каармандары бири-биринен алыста болуп, ырчы сүйгөнүнө алыстан кыйкырып жаткандай сезим калтырат. Ырдын купуялуу маанайы жоголуп, угарманда ишеним жаратпайт.
Biz буга кантип жол бердик? Көптөгөн кайра ырдалган элдик ырларда түп нускадагы эң маанилүү өзгөчөлүктөр жоголуп, музыкасынын өзгөртүлүшүнөн тартып вокалдын алмашуу, ырдын мүнөзү түп тамырынан өзгөртүп салган. Ал эми биз ушундай музыкалык тенденцияда көп жылдан бери жашап келе жатабыз. Албетте, булардын артынан логикалык суроо туулат. Биз буга кантип жол бердик? Советтер Союзунун ыдырашынан батыш жана орус музыкаларынын Кыргызстанга кирип келүүсүнөн кийин коомдо элдик музыканын жаңы жашоосуна муктаждык пайда болду. Бул өзгөрүү ырчылар үчүн дагы пайдалуу болгон. Анткени аларга эски муундар менен жаңы муундардын арасында тандоого керек калган эмес. Мындай музыка эки муунду бир эле чыгарма менен камтууга мүмкүндүк берген. Бүткүл дүйнөлүк маданиятта бул сыяктуу элдик ырларды жана фольклорду жаңыча көркөмдөп аткарууну мыкты өздөштүргөн ийгиликтүү мисалдарды табуу кыйын. Бирок биздин учурдагы элдик ырлардын версияларынын көбөйүшү сапатынын төмөндөшүнө алып келди. Убакыт өтүп, чоң чыгармачылык эмгектердин сапаты жана уникалдуулугу чын эле жокко чыга баштады. Себеби көптөгөн мактоого арзыбаган версиялар көбөйдү. Муну менен кошо элдик ырларды үйдө, туугандарыбыздын аккордеонунун коштоосунда чеберчилиги жок, мурун менен эле аткарып койсо болот деген түшүнүк пайда болду. Бул сапаттын төмөндөшүнүн акыркы үлүшү болду. Ар бир айылда өзүнүн атай огонбаевы жаралып, орточо угарман үчүн сапаттуу версия менен үйдө жазылган версиянын ортосунда айырма жок болуп калды. Ырдын оригиналдуу мааниси жана сапаты маанисиз болуп, угарман үчүн эң негизгиси тааныш сөздөрдү ырдын ритмине кошулуп кыйкырып ырдамай болуп калды. Кайсы ыр экени маанисиз, тактка түшүү деле маанисиз. Сындасаң сунушта. Корутунду. Билбейм кайдан табылгансың сен мага. Акырында жакшы кавер жазуу боюнча сөз кылгыбыз келет. Анткени кыргыз музыкалык сахнасында жакшы мисалдар бар. Биринчи, сапатты сактоо. Алгач, вокалдык аткаруунун жана музыканын сапатын сактоо абдан маанилүү. Аткаруучунун вокалдык ыкмаларды колдонуу, ырды аткаруу деңгээли, профессионализми менен оригиналдан чоң айырма жасоосу керек. Ал эми музыка жоосунсуз, трендтик биттер менен ашыкча толтурулбашы керек. Мындай жагдайлар ырдын оригиналдуу маанайын сактап, ага жаңы элементтерди киргизүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми музыка жана вокал бирдикте күчтүү эмоцияларды жеткирет. Ырдын уникалдуулугун жоготпой, баштапкы маанайды сактоо. Экинчиден, башка бирөөнүн чыгармасына өзүңүздүн өзгөчө стилиңизди кошууда өтө этият болуш керек. Бул иште бардыгы тактык менен өлчөнөт. Бир мелизм, бир нота, анын бир терциясы да бүт ырдын ритмин бузуп салышы мүмкүн. Башкача айтканда, улуу автордун чыгармасынын ичинде өздүгүңдү жоготуу ийбей, органикалык түрдө толукташ үчүн автордун эмне айткысы келгенин абдан так түшүнүп, баштапкы идеяга каршы келбей, ошону менен бирге автордон кем эмес талантка ээ болуу зарыл. Ошондуктан батышта профессионалдуу аткаруучуларга каверлерди жазуу жана өзүнчө сингл катары чыгаруу салтка айланган эмес. Себеби Майкл Джексондун чыгармасын ал сыяктуу кылып, бири-бири менен айкалышкан музыканын гармониясына кошулган аткаруучулук чеберчилигин жеткирип бере алам деп батынышпайт. Ал эми Курт Кобейндин каверин жазуу боюнча ишке киришкенде, анын үнү жана атмосферасын толук жеткире албай калуу коркунучу бар. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз сахнасында ар кандай себептер менен ар түрдүү тарыхый доорлордо улуу чыгармалардын түрдүү вариациялары жаңырып, ошол учурдун өзгөчөлүктөрүн жеткирип келди. Ал эми угармандарыбызга кааларыбыз заманыбызга туш келген ар бир вариацияда Кыргызстаныбыздын түпкү оригиналдуу мотивдерин угуп, ошол мураска туруктуу болуу.